Вот коллеги, азыр мен сіздерге Faberlic приложениесин кантип көчүрүү керек ошол жөнүндө кеп калмакчыбыз. Анда эмесе кеттик. Play Marketке киргенден кийин Play Markеттен поиск деген жерине Faberlic Кыргызстан деп жазып алсаңыз, сизге ушундай приложение чыгат. Эгер сизде бар болсо открыть деп чыгат, жок болсо установка деп чыгат. Установка кылып алганыңыздан кийин открыть кыласыз. Мен уже көчүрүп алганмын. Киргениңизде бул жерге сизге рубль чыгып калат. Азыр мындай бул Арменияны болуп калыптыр. Андан кийин эч нерсеге баспай туруп эле 3 сызыкты басып, личный кабинет деп турат, войти кылабыз. Бул жерде ар бирибиз Faberlic компаниясына регистрация болгондо ар бирибизге жеке номер берген. Ошол жеке номер жазабыз. 717ден башталган, 718 ар кандай. Азыр мен өзүмдүкүн жазып алам. Жазып алдым. Анан көздүн түрүтүн басып койсоңуз монтип паролуңуз көрүнүп калат. Мынтип койсоңуз көрүнбөй калат. Паролубузду жазып алабыз. Паролубузду жазып алгандан кийин вход кылабыз. Вход кылабыз. Бул жерде мана учтуп кызгыл кайыр деп чыкты. Анан сиздерде биринчи эле башкача чыгып калат. Адрес доставки деп ушундай чыгып калат. Андан кийин экинчи кара сызыкты басып туруп странадан өзүңүз кайсыл странада болсоңуз ошол странаны тандап, мен азыр Кыргызстандамын. Жалал абадты тандайм, центрде болгонум үчүн. Анан бул жерде өзүңүзгө жакын офистерди карап тандап алсаңыз болот. Карайсыз дагы. Мага Зимнан офиси жакын. Бул жерге өткөндөн кийин ЧЛСЧ менен Казинанын алдында тегерекче турат, ошону галочка коюп туруп подтвердить кылабыз. Болду уже. Андан кийин кайра эле 3 сызыкты басып, настройка дегенге киребиз дагы. Регион деген жерден өзүңүздөргө кайсыл странада болсоңуз, ошону тандайсыз. Кыргызстан. Болду. Кайра главныйга барсаңыз, сон менен чыгып калды товарлар. Новинка. Акция дегенге кирсеңиз, акция болуп аткан товарлар, хит продаждар. Дайыма хит продаж болгон биздин сүйүктүү товарларыбыз. Товары дегенге кирген болсоңуз, категориялар чыгат. Каалаган категорияңызга кирип, өзүңүзгө керектүү товарларды көрүп, жана заказ кетирсеңиз болот.